Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен айтайын деген маселем бул мектептин директорлору жөнүндө. Bundan 2 жыл мурун көтөргөндө ушул жерде министр, ошол өкмөт башчылары тууру көрүп, ушулга биз көңүл бурабыз деген. Бирок 2 жыл болду. Бул маселе ошол бойдон эле токтоп калды, жыйынтык чыккан жок да. Ошондуктан кайра айтып коеюн деп чечтим да. Мына Кыргызстанда кээ бир мектептер бар. Кээ бир мектептерде биздин ага эжекелерибиз директор болуп 10 жылдан ашык эмгектенип келишет да. Карап көрсөңүз, ошол иштеп жүрүп, ошол мектепти өздүгүнүн менчигинде айландырып алгандай сезилет да. Себеби дегенде, ошол жаңы бүтүп келген мугалимдерге аз саат бөлүп берип, же болбосо ошол жерде иштеген мугалимдерге кысымдык көрсөткөн учурлар көп кездешет. Мына бардыгыбызга белгилүү болгондой эле шайлоо мезгилинде ошол мектептин директорлору өздөрү ушул бир партияга добуш беришини өзүнүн жамаатына үйүндөп, ошол партияга агитация өткөзүш үчүн тапшырма берет да. Бирок эгерде ошондо кээ бир мугалимдер, жамаатыдагы мугалимдер тескерисинче директордун айткан сөздөрүн жасабаса, кылбаса, ошол иштен кетирүү, куугунтукту алып, аз саат берип, ушундай жаман көрүнүштөргө алып келет да. Анан бүгүнкү күндө азыркы кезде чындыгында кээ бир мектептердин арасында мугалимдер бири-бири менен азыр урушуп, талашкан кездер кездешип атат да. Ошондуктан ушул иштерден качыш үчүн бүгүнкү күндө биз кандай бул иштерге бөгөт кое алабыз? Ашырбек Мойдонович, эгерде ушул өкмөттүн отурумда болуп калган болсоңуздар, ошол жерде премьер-министрге, ошол билим берүү министрлиги айтып, ошол директорлорго бир мөөнөт менен 5 жылдыкка иштегенге уруксат бериш керек да. 5 жылдан кийин башка директорлор шайлашыбыз керек. Себеби дегенде, ал жерде биздин келечегибиз болгон жаңы жаш муундар, жаштар тарбияланып атат. Алар эгерде ошондой жаман көрүнүштөр көрө турган болсо, алар кандай ал жерден билим, кандай тарбия алып чыгат? Ошондуктан мен айтайын деген маселем ошол. Тез аранын ичинде ушул өкмөткө ушул маселени коюп, өзүнүн же жаңы мыйзам алып келишеби, же өздөрүнүн буйруктары мененби ушундай маселени чечип беришини мен өтүнүп кетет элем. Рахмат.